Ата-эненин айткандарына моюнсунбай, аларга каршылык көрсөтүү Алла Таалага жакпаган эң чоң күнөөлөрдүн бири. Ата-энеси, бир туугандары менен мамиле түзгөн адам эки жүздүүлүктүн сапатын алып жүрөт. Мындай чоң күнөө кылган бала Алланын мейири менен куржалак калат, тилеги ишке ашпай, жаратканга жалынып кылган дуа тилеги кабыл болбой, акыры бейиштен кур калуусу мүмкүн. Ушундан улам эки дүйнө бактысын жашоо акыретти каалаган адам алгач ата-энесин ыраазы кылуусу керек. Эске сала кетчү нерсе, алар бизди өстүрүп жаткан кезде бүгүн булардын күнү деп бир күнүн бизге арнаган жок. Алар биз чоңоюп бутубузга турганга чейин жада калса, акыркы жүрөгүнүн согуусуна дейре күнү түнү иштеп, биз үчүн өмүрүн сарпташты. Андай болсо, биздин мойнубуздагы милдет динибиз ата-эне тууралуу буйрган бардык буйруктарды ишке ашырууга, алардын ыраазычылыгын алууга чын дилден аракет кылышыбыз керек.